саламатсыздарбы? Компьютер менен иштегенде программалык камсыздоону, оңдоолорду, коопсуздукту жакшыртып туруу үчүн Windows'tu обновление кылып туруу керек. Башкача айтканда Windows'tu жаңылап туруу керек. Windows'tu кантип обновление кылабыз? Windows'tu обновление кылуу үчүн мышты пуск баскычына алып барып, сол жак баскычын басабыз. Андан кийин бул жерден параметрин тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден настройка чыгат. Бул жактан обновление и безопасность деген тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан Center обновление Windows тандайбыз. Андан кийин бул жактан обновить деген баскычты басабыз. Же болбосо бул жерден повторить баскычын басабыз. Басканыбызда сиздерден ушундай болуп обновление кетпей калса, ушундай ошибка чыгып калса, бул катачылыкты кантип оңдосок болот. Ал үчүн бул жерде терезени жаап турабыз. Клавиатурадан Windows баскычын басып, кое бербестен R деген клавишаны басабыз. Басканыбызда выполнить деген терезе ачылат. Бул жерге биз service.msc деп жазабыз да, OK деген баскычты басабыз. Басканыбызда служба деген терезе ачылат. Бул жактан биз Center обновление Windows дегенди табабыз. Эң төмөн жакка түшсөк, Center обновление Windows деп турат. Ушуну тандайбыз дагы, мыштын көрсөткүчүн сол жак баскычын 2 жолу басабыз. Басканыбызда свойство Center обновление Windows деген терезе ачылат. Бул жерде тип запуска карайбыз. Демек, бизде обновление өчүп турат. Демек, бул жерден биз отключение деген жерди басабыз. Басканда бул жерден автоматически деген тандайбыз. Андан кийин бул жактан применить баскычын басабыз. Басканыбызда бул жерде запустить баскычы иштеп калат. Бул жерден запустить баскычын басабыз. Center обновление запуска болду. Андан кийин OK баскычын басабыз дагы. Бул терезени жабабыз. Жапкандан кийин мыштын көрсөткүчүн кайрадан пуска алып барып, сол жак баскычын басабыз. Бул жерден параметрин тандайбыз. Андан кийин обновление и безопасность тандайбыз. Бул жерден Center обновление Windows тандап туруп, бул жактан повторить баскычын басканыбызда мына бул жактан уже Windows обновление боло баштайт. Биринчи кезекте жаңыртууну текшерет. Сиздер ушундай кылып Windows'ту улам-улам обновление кылып туруу керек. Бир жолу эле ушундай кылып обновление кылып койсоңуздар, кийин компьютер мезгил менен өзүн-өзү обновление кылып турат. Сиздер компьютер менен иштеп, жумушту аяктагандан кийин компьютерди өчүргөнүңүздөрдө мезгил менен бул жерден завершение работы и обновить деп чыгып калат. Ошол учурда сиздер завершение работы и обновить дегенди басып койсоңуздар, Windows өзүн-өзү жаңылайт. Windows обновление кылуунун артыкчылыктары программалык камсыздоону, оңдоолорду, коопсуздукту камсыздоону жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн берет. Ошондуктан мезгил менен Windows'ту обновление кылып туруу керек.